Сиздин жалпы илим сапарыңыз, кай жактан илим алганыңыз жана ошондой эле кандай дин чөйрөсүндө кызмат кылганыңыз, ошолор боюнча маалымат берип кетсеңиз. Биринчиден жараткан Аллах Таалага өтө шүгүр, мактоолор болсун, эсепсиз чексиз шүгүрлөр, Аллага шүгүрлөр болсун, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Эми сурап калдың, бул бир баштан алыстан айтып келейин. Алыстан. Бул нерсеге иншалла жанагы устаздар, дамылар айткандай, эне бул мектеп, эне бул университет дейт. Биздин энебиз мектеп болгон. Биздин энебиз университет болгон. Ушул жолго түшүүбүзгө, дин таанышка, Куран. Эми энебизге атабыз мектеп болгон экен. Биздин атабыз Абдибайит уулу Мухаммад Муса. Ошол Ноокат жергесинде ошо чоң таанымал, чоң аалымдардан, ушундай бир эшендерден кол алган, ушундай бир сопулчулук жолду карманган, ушундай аалым киши болгон биздин атабыз. Мына ошол атабыздын деп койсок, биринчи биздин устазыбыз ошол киши бизге деген колубузга ошол кезде Муаллим Сани деген китеп жок, бирок Багдадия деген китеп менен ошол жерде биз баштаганбыз иншалла. Ошол маалда мүмкүн 5-6 жаш бекемиз. Неге 6 жашка чейин эле мен билем, аягы үйгө апам Алла рахмат кылсын, жума сайын хатмы Куран кылып турат эле, жаткан жерде баягы ушу жатып ушу үйдө Куран окуй берет эле, адам, кемпир, кыз деген толтура айыл боюнча келет эле. Мына ошолорго сабак берет эле да ошол кезде. Мен жанында эми кичинекей баласымын, отуруп уга берем, кулагыма кире берет эле. Аяттарды, ушу Аяттул Курси, ушул 10 сүрө, ушуга окшогон сүрөлөрүнү жаттап эле алгам, угуп эле. Эни куймак кулак дешип койт эле, Алла рахмат кылсын. Мана ошентип анан жанагы сомдор жаңы чыккан маал 20 сомдуктар эми биздин атабыз кызыктырып, мана 20 сом Ар-Рахман сүрөсүн жаттайсыз азыр. Кечке чейин айтып бересиз. Мен кечке чейин эмес, аны 1 саат деле магнитофондон ушундай басат элем. Абдылбасит деген кара экен, биринчи жолу укканмын. Ошонун үнүдөй кылып, ошонун өзүдөй кылып, кечинде куптандан кийин мен Ар-Рахман сүрөсүн өткөрүп берем. 20 сом пул алам. Эртеси күнгө Ясин сүрөсү ушул эле кайталана берет. Бүрсү күнгө Табарак сүрөсү, анан Амма парасы, анан кийин керектүү аяттар, Вакыя сүрөсү. Мына ушинтип эле анан жаттап анан ушинтип бир кезде биздин Алла рахмат кылсын 93-92 бекен, мен билбейм, кайсы бир жылдарда таятабыз кайтыш болуп, ошол жерде Сүрөй Мүлк сүрөсүн тилаваты Куран кылып, ошол жерде атамга келген, атам менен ошондой бир сопчулукту карманган өтө күчтүү аалым дамылалар, ошол Бухарадан, Намангандан, Анжандан келген чоң аалымдар. Эми ал кезде мындай таможня деле болгон эмес экен да, бир автобус менен эле жетип бармай. Мен атама айтып, буну окутайлык, жаштык өтүп кетпесин дегенден, атабыздан баягыдай шир киши болгон. Ошол эле жерден салып берет. Барып иншалла о маалда эми мындай университет же болбосо чоң медресе, чоң бир институт деген мындай ал жакта болгон эмес. Хужура деп коет, хужурада окуп, берген таалимин алып, бир аз кызматын кылып иншалла. 2003-жылы ана мектепти бүткөндөн кийин Кудай кааласа бул жактан Арашанда Куран жаттоо борбору. О жерге тапшырып, о жерден окуп бүттү Кудай кааласа. Андан 2007-тен кызык Азирет Усман медресесине иншалла жакшы ошол жакта ийгиликтүү окудук. Андан сырткары бул жерде сырттан окуу боюнча араб тил факультети, Арабаева университетини ал жерде аяктадык иншалла сырттан окуу боюнча. Андан сырткары эми 2018-жылдан баштап 2 жылдай ушу борбордук мечитте имамдык кызматты аткардык иншалла. Устаз Садырдын дамылада бир аз экөөбүз жекече сабак кылдык, жанагы өзү сарфтан, акбите жана башка мындай бир илимдерден деп койсок, Садырдын дамыла биздин биринчи мындай уш жакта келген илимий устаздарыбыздан, иншалла буга чейинкилерден дагы күчтүүрөөк бул кишиден Садырдын дамыланы кармап, жанагы дем салуу деп атпайбыз, мындай адамдарга бүт ушу кишиден биз көбүрөөк дуаны алганбыз иншалла. Ал кишинин кызматын кылып, ал киши ошол эле жерде катчы болуп, имамдыктан сырткары
ушундай кызмат кылып иншалла. Эми азыр иншалла бул жерде ошол жеке эркин Куран жаттоо деп бизди мындай неме кылабыз да, каалаган киши ушундай Куран жаттаганга өзү билсе иншалла ушу бизде казирттан уруксатыбыз бар иншалла. Бул жерде Кудай кааласа сабак Куранды түздөн түз биз көркөм окуу боюнча, тажвид менен боюнча, ошондой эле тез жаттоо боюнча, канткенде тезирээк тамгадан Куранга түшүү боюнча ушундай иншалла тажрыйбаларыбыз менен бөлүшүп иншалла кызмат көрсөтүп келатабыз. Алла насип кылса мындан нарда кызматты Кудай кааласа көрсөтө беребиз. Алла насип кылса Кудай кааласа дагы деле биздин билбегенибиз толтура дагы деле окууга иншалла даярданып атабыз. Мына академиялар ачылып калды иншалла. Окуй беребиз да кызматта кылдыра беребиз иншалла. Алла насип кылса. Алла разы болсун устаз. Жана айтат эмеспи, илим төрөлгөндөн кабырга чейин деп. Анан сиздин илим сапарыңызда аябай мол, Кыска берекелүү нуска экен. кылып иншалла сиздерге айтып бердим. Эми Кудай кааласа негизи элибизге, журтубузга адал кызмат кылуу иншалла. Алла разы болсун. Эми биз адамга, пендеге жагуу эмес, биз жараткан Алла Таалага жагуу эң негизги максатыбыз ошол иншалла. Бизде ушундай сиздерге чоң рахмат, ушинтип бизди чыгарып, кызматты кылып, ким адамга рахмат айта албаган адам алып, Аллага рахмат ыраазычы боло албайт дейт. Биринчиден саңа рахмат, Алла разы болсун. Сен өзүң да биринчиден келгенде иншалла ушу Куранды толук жаттаймын, ушу Курандан дарс алайын деп туруп иншалла жакшы ниет менен таанышып, мына бүгүнкү кызмат кылып, колуңан келишинче Куранды жаттап, Алла Таалам саңа да насип кылсын, каары болуп, алым болуп кет иншалла. Эл журтка кызмат кыла бер иншалла. Патриот болуп. Алла разы болсун. Жараткан ушул алган илимиңиздин зекетин берип, элибизге, жерибизге жакшы кызмат кылганды насип кылган болсун. Дагы да жакшы сабактарды күтөбүз. Чоң рахмат.